Инстаграмдан подложка алабыз, ал жерден гифке киребиз, гифтен ушинтип конверт деп жазабыз, конвертти таап алабыз. Гифти ушундайдан коюп, сохранить басабыз. Дальше өзүбүздүн каалаган смсибиздин скриншотун алабыз. Скриншотту өзүбүзгө ылайыктап кесип кыркып алабыз. И даяр скриншотторду кылып программа менен обработка кылабыз. VN программасына баягы өзүбүздүн гифибизди жүктөйбүз. Конвертибизди башында ачылган могул жерин ачылган жерин келгенде кайчыны басып бөлөбүз конвертти. Анан ошол кайчыга басып могул жери, ачылып турган жерин жогоруда дублировать деп турат. Ошону бир канча жолу дублировать этип алабыз. То есть сизге канчалык конверттен канча сообщение чыгышын кааласаңыз, ошонунчо размердеги дублированияны коюп аласыз да. Бул жерде мисалы үчүн менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 конверт дублирование болгон. Анан ошентип дублировать этип алам. Дублировать этип алгандан кийин баягы скрин болгон сообщенияларымды могул жерде картинканын үстүндө плюс деп турат. Ошол жерди басам, плюсту басканымда фото, видео деп турат. Мага фото керек. И вот фотону басып туруп өзүм каалаган, мисалы үчүн сообщенияны алып келдим. Өзүм каалаган сообщение монтип келип калды. Келип түшкөндөн кийин мондай подложка чыгат. Ошол подложка жеринен анимация деген жери турат. Анимация деген жерден могул жерде нет, выцветание, анан кийин үчүнчү болуп турат го, мына. Могул үчүнчүнү алам. Ошол үчүнчүнү алып туруп эле анан өзүң каалагандай өйдө ылдый деп мындай кылып жылдырып алсаңыз дагы болот да. Ошентип монтип выскакивать этип турат да. Бул биринчи методу. Экинчи методу могу точка деп турат го. Ошол точка могул жерде точка дегенди бассаңыз, анан могорекинин размерин, сообщениянын размерин кичирейтесиз. Мына кичирейтип туруп анан конверттин ичинен чыгып аткандай кылып алып келесиз. Дагы точка деген жердин конечный итогу да. Конечный итогун бул жака жылдырып, например, чоңураак болуп калыш керек, мынтип чоңойтуп туруп ятыңыздан конверттин ичинен чыгып аткан болуп ыргып калды да, мындай болду. Бул биринчи жолу. Либо жана жогору айткандай эле мондай кылып эле просто эмеден анимация кылып койсоңуз да болот. Бул оңоюраак, батыраак болот. Мынакей анимация. И ошол анимацияны баардык эмеге коюш үчүн могул жерде астында принимать ко всем деген турат. Ошол эркин басып койсоңуз баардык өзүңүздүн учуп чыкчу ушундай конверттерден чыкчу эмелерге чыгып калат. Мынакей. Ошентип жасайсыз дагы. Анан аягында могу жабылган жери бар. Ошол жабылган жерин коюп коесуз, конверт өзү жабылып бүтүп калат. Анан бул жерден плюсту басасыз, музыка турбайбы? Музыка турган жерге плюсту коюп, музыка дейсиз дагы. И бул жерде галереяңызда каалаган өзүңүзгө жаккан музыканы коюп, мисалы үчүн добавить басасыз. Сизге SMS музыка керек болуп атат, могу использовать деген жерин басасыз. Кичине бул жерден звукун азайтып коесуз. Галочканы басасыз. Болду, сиз каалаган дагы келип калды. И все. Анан дальше экспортировать басасыз. Экспортты басып коесуз, болду. Ушинтип сохранение болот.